بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. Бүткүл аламды жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын саламы жана рахматы болсун. Ад-дину куллуху адаб. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: дин баштан аяк адеп дейт. Мына ошол менен биз адебин сактай турган нерселердин ичинен эң адепке уктуураак бул Аллах Тааланын сөзү, күнү түн окуп жаткан Кур'ан-ы Керим. Ушул Кур'ан-ы Керим адебин сактоого эң эле уктуу китеп бул Кур'ан-ы Керим болот. Мына ошондуктан бүгүнкү тааримибиз иншаллах Куранга окуп жатканда кандай адептерди сакташ керекпиз, мына ошол туурасында. Куран окуп атканда эң эле алгачкы адеп бул жүрөктүн адеби, ниеттин адеби. Куран окуганда жаттап атканда Аллахтын ыраазылыгы үчүн гана жаттайбыз. Андан башка эл уксун, адамдар билсин, мени карек эдесин, мен Куран окуган билет экенин деш үчүн жаттай турган болсок, окуган аятыбыз сүрө үчүн дагы эч кандай сооп албайбыз. Балким тескеринче ошо эл үчүн жаттап, бирөө үчүн жаттап биз тозогубузду көбөйтүп, чоңойтуп Аллахтын ыраазылыгына жетип калыш мүмкүнбүз. Мына ошондуктан мен окуп атканда ниетти туралаш керекпиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Та'аввазу жуббал хузн" дейт. Сиз жуббул хузн деген өрөөнөн сактоону тилегиле дейт. Сахабалар сурашты: "Алланын иши ал не болгон өрөөн?" дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ал тозоктун ушундай бир өрөөнү, тозок өзү андан күнүнө 70 жолу я Алла ушул өрөөндөн сакта" деп сурайт экен. Ким сурайт? Тозок өзү күнүнө 70 жолу Алладан сурайт экен: "Я Алла ушул өрөөндөн сакта" депчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям анан сөзүн улап айтты. Сахаба сурашты эле: "Ал жака ким кирет?" дегенде, ал жака мунафик, кафырлар, фасыктар, күнөөкөрлөр кирет деген жок. Күнү түнү Куран окуган, бирок ошол окугандыгы адамдар үчүн, эл уксун, эл билсин үчүн окуган, мына ошол адамдар кирет деди да. Мына ошондуктан биз дагы окуп атканда, үйрөнүп атканда ниетибизди түздөш керекпиз. Жана башка бир хадисте кайсы адам эл көрсүн үчүн илим алган болсо, Куран окуган болсо, ал адам тозоктон өзүнүн ордун даярдай берсин деген. Аллахтан баарыбызды мына ушул Алладан башка үчүн окугандан сактасын. Экинчи көңүл бура турган нерсе, Куран бул өзү таза нерсе, нур болуп түшкөн. Мына ошондуктан Куран окуп атканда колдон келишинче дарат менен окуганга аракет кылыш керекпиз. Куран-ы Керим өзү даратсыз кармаган мүмкүн эмес. Ла ямасуху илля мутаххарун. Аны дарат менен кармаш керекпиз. Ошондой эле жатка окуган болсок дагы дарат менен окуган жакшыраак. Анткени даратсыз окусаңыз бир тамгасына 10 сооп берилсе, ал эми дарат менен окусаңыз бир тамгасына 25 есе 25 сооп берилет. Бул Ихя улумуддин деген китепте келет. Ошондой эле Куран окуп атканда, адам Куран окуганда асмандан периште түшүп, периште өзүнүн оозун Куран окуп аткан адам оозуна такайт экен. Ошо Куран окуп аткан адам оозунан кайсы тамгалар чыкса, периште дароо ошол тамгалар өзүнө алып, ошо менен азыктанат да. Мына ошондуктан Куран окуп аткан учурда биз оозубуздун тазалыгына өзгөчө көңүл буруп, оозубузду тазалап, өзгөчө мисвак менен тазалай турган болсок, иншалла ошол Куран окуганга кайсы адамдардын тамгалар чыкпай аткан болсо, махраждар чыкпай аткан болсо, окуш кыйналып аткан, жаттоосу кыйналып аткан болсо, ал адамдар көбүрөөк мисвак колдонсо, окуусу, жаттоосу жеңилирээк болот. Ошондой эле периштелер бир канча нерсени азыктанат. Мына ошол азыктанган нерсенин бириси дагы бул жакшы жыт, атыр. Кайсы адамдар жаттай албай кыйналып атса, көпчүлүк уламалар, карылар айтат, ошол отурган жерин таза кармасын, жана кийимин таза кылсын, анан жыты жыпар жыттуу бир жагымдуу жыт болсо, периште көбүрөөк келип, жаттоосу, эске тутуму тезирээк болот, жакшыраак болот дейт. Ошондой эле Куран окуп атканда өзгөчө көңүл бура турган нерсенин бириси кыблага жүздөнөбүз. Мурдагы заманда бир айылдан бир эки адам, эки жаш жигит, жөндөмү да бирдей, жашы дагы бирдей, аракети дагы өтө жакшы болгон эки жигит алыска барып билим алып келет дагы 10 жылдардан кийин келсе, караса бирөөсү аябай жакшы түшүнгөн, бирөөсү такыр эчтеке түшүнбөй калган. Анан ошо айылдагы алымдар, адамдар изилдеп окуган жерине барып сураштырса, көрсө жакшы окуганы дайыма кыблага карап окучу экен да. Жакшы окуганы дайыма кыблага карап окучу, жана түшүнбөй калганы жакшы окубагандыгы көбүнчө кыблага артын салып окучу дейт да. Ошо колдон келиши мүмкүн болушунча кыблага жүзөнүп окуй турган болсок, кыблага карап жүзөнгөндө окуган нерсебизге береке болот. Ошондой эле Куран окуганда өтө зарыл көңүл бура турган нерселердин бириси бул тажвид. Куран окуйбуз, бирок ошол Куран окуганда эгер тамгалардын чыгышына туура окушо көңүл бурбасак, анда маани өзгөрүп кетет. Эгер атайлап ошондой окуган болсоңуз, анда
имандан чыгып кетиш мүмкүнчүлүгү бар. Эгер намазда биз турамыз окуй турган болсок, анда намазды кайтарыш керек болуп калат. Эми кимдер тамгалар чыкпаса, бирөөнүкү айын чыкпайт, бот чыкпайт, тоо чыкпайт, алар эмне кылыш керек десе, алар колдон келиши аракет кылса, алар эсепке кире берет. Жана сообу да көбүрөөк болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, айыл адам Куран окуп, ошол кыйналып окуса, Аллах Таалага 2 эсе сообун берет дейт. Бирок аракет кылыш керек. Бирок ким кош көңүлдүктөн, көңүл бурбастыктан ката кеткен болсо, ал күнөө болот. Андан кийинкиси Куран окуп атканда колдон келишинче кооз үн менен окуганга аракет кылыш керекпиз. Анткени кооз үн менен окуганда өзүгө да уккан адамдарга дагы жүрөккө сиңүүсү, жашоо келүүсү бир аз жеңилдерээк болот. Анан Аллах Таала Куран-ы Керимде "Фала ятадаббарунал Кур'ан ам ала кулубин ахфалуха". Силер Куран-ы Керимге көңүл бурбайсыңарбы? Же силердин жүрөгүңөр кулпуланып калганбы деп аят мазмунда айтат. Мына ошондуктан Курандын түшкөн максаты китабун анзалнаху илейка мубаракун лиядаббару аяти. Биз берекелүү китепти түшүрдүк сага. Лиядаббару аяти маанилерине, аяттардын маанилерди ой жүгүртүү үчүн дейт. Мына ошондуктан жоң гана жаттап кете бербестен, ошол окуган аяттарыбыздын мазмуну кайсы экен, эмне мааниде кетип атат, кайсы өкүмдөр келип атат, ошого бир аз ой жүгүртүп окуй турган болсок, иншалла, ошол өкүмдөргө симемизге амал кылганга дагы мүмкүнчүлүк болот. Анан Куран окуганда, Куран окуп, өзгөчө бирөө өтүп кеткенде Куран окуйбуз, же бир тарабий өткөндө Куран окуйбуз. Мына ошол окуп бүткөндөн кийин бир дүйнөлүк буюмду алса, бул жакшы эмес. Анткени бир сахаба Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям караса бир жаңы алып жүргөн болот. Аны сурайт, бул жаңы каяктан алдың десе, Каб бин Малик радhiyallahu анху болот. Анан мен бирөө Куран үйрөттүм менен ал мага ушундай жаап белекке бер десе, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, сен тозоктон болгон бир жан өзүң алып алыптырсың дейт. Ошо бирөө Куран окуп берсек, анын ордуна бир дүйнөлүк эч нерсе албаш керекпиз. Куран аркылуу эч бир жегенден бир дүйнөлүк пайда алуудан сактаныш керекпиз. Анан дагы бир адептердин бириси Куран окуп атканда, Куран бул ый менен, кайгы менен түшкөн, ошондуктан Куран окуп атканда ыйлап окуганга аракет кылыш керекпиз. Иқраул Куран фабку ва иллам табку фатабаку. Силер Куран окула, Куран окуп атканда ыйлап окула, ыйлай албасаңар анда ыйлаганга окшоткула деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Анан баарыбызга көбүнчө кездеше турган дагы бир адептердин бириси, Куран барактарын ачып атканда шилекейлеп ачуудан сактанабыз. Шилекей бул жагымсыз нерсе, ошол жагымсыз нерсе Куранга тийсе дагы бул Куранга адепсиздик болот. Ал эми Куранга адепсиздик болуп калса, аны үйрөнүш дагы, аны жатташ дагы бир аз тоскоол болуп калат. Анан өйдө көтөргөнгө аракет кылабыз. Киндиктен өйдө уламалар айтат, Курандын жакшы бир адептердин бириси киндиктен түшүрбөй өйдө көтөрүп жүргөнгө аракет кылабыз. Андан кийинкиси Куран-ы Керим эң чоң акысы, жылдын эң азы Ханафи мазхабы боюнча 2 жолу Куран-ы Керим баштан окуп беш керек. Эң жакшысы бир жумада бир окуңуз. Андай кыла албасаңыз бир айда бир окуңуз, андай кыла албасаңыз анда жылына жок дегенде 2 жолу баштан окуп чыгыш ар бир мусулмандын Куран-ы Керимге болгон акысы болот. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, мага үммөтүмдүн баары жакшы амалдар көрсөтүлдү, ошолордун ичинен эң жакшы амал, эң көп сооп көп бериле турган амал бул Куран-ы Керим экен дейт. Анын ичинен мага күнөөлөр көрсөтүлдү, кайсы күнөө кандай азап берилери көрсөтүлдү. Ошол азаптардын ичинен эң чоң азап Курандын бир аятын же бир сүрөсүн жаттап туруп унуткан адам үчүн дейт да. Ошондуктан 10 сүрө жаттадыңызбы же 5 сүрө жаттадыңызбы? Жаттагандан караганда жаттаганды сактаган бул зарылыраак. Себеби жатташ, эмне үчүн жаттабадың деп ага сурак болбойт, бирок жаттаганды эмне үчүн унуттуң деген сурак болот, ага азап болот да. Ошондуктан жаттаган сүрөлөрүбүздү, аяттарыбызды ар дайым кайталап туруш керекпиз. Жана эң чоң Куран-ы Керим адептердин бириси, Куран-ы Керимди жалпысынан биз жүрөктөшүнөн бир азамат менен, махаббат менен көтөрүп окуганга аракет кылыш керекпиз. Ошондуктан Куран эң чоң адеби, Курандын бир сүрө жаттадыңыз, же бир аят, же бир сүйлөм, же бир тамга үйрөндүңүз бүгүн. Анда сиз ушундай сүйүнүңүз, сизге кудум эле бир үйдү, бир чоң бир унааны, же бир чоң байлыкты бергенде кандай сүйүнсөңүз, андан көбүрөөк Куран окуганда, жаттаганда сүйүнсөңүз, Аллах Таала сизге ошо Куран илимин үйрөнгөнгө да жеңил кылат. Аллах Таала сизге да, урпактарыңызга да Аллах Таала Куран жаттап, ошо амал кылганга башка жеткенге Аллах Таала мүмкүнчүлүк берет. Аллах Тааланын баарыбызга иншалла ушул Куран-ы Керимдин толук адептерин сактап, амал кылганга Аллах Таала мүмкүнчүлүк берсин.